Кесиптешет шоу программасынын алкагында күндүн темасын козгоп биз сүйлөшүп аттык элек. Угармандарыбыз өзлөрүнүн сүйүктүүсүн сүрөттөп берип атышат. WhatsApp аркылуу билдирүүдө. Сайкал, сизге дагы кезек суналычы. Сүйүктүүңүздү кантип сүрөттөп бересиз? Мен өзүн сүрөттөйсүзбү, өзүн кыялын сүрөттөйсүзбү? Бизге мүмкүн болсо сүйүктүүңүздү сүрөттөп бериңизчи. Баскан турган. Кыялы токтоо. Баягы агрессивный эмес да, эң негизгисичи, баягы топтоп бир чыгара турган адамдардан да, негизи жинди дагы, анан ар дайым мага жакшы мамиле кылат, мындай жумшак мамиле кылат. Да кайсыл жерин сүрөттөп берейин? Бардык жерин сүрөттөй бериңиз. Бизге баары кызык. Боюн айтсам, бою менден бир аз эле узун, бир аз эле. Анан да кайсыл жерин? Мүмкүн көз карашы сизге жагаттыр, же өстүргөн чачы сизге жагаттыр. Прическасы дегенде. Чач жасалгасыбы? Ооба, чач жасалгасы аябай жагат. Анан көз карашы жагат. Негизи эле башында мындай жүрөккө чым эткен нерсеси бул көз карашы болгон. Көзүн аябай жакшы көрөм, негизи эле. Көзүмөн алып коет да, мындай алыстан эле түшүндүрүп коет. Көзү менен эле мындай кылып, мындай туура эмес айтып атасың, туура эмес сүйлөп атасың деп мени ал адамда контролировать этип турат. Бир гана Анда сөздөргө чейин көздөр менен табышкан турбайсыздарбы? Эң алгач. Ооба. Анан карантин учурунда айтылып атат, көптөгөн жууптар, түгөйлөр кандайдыр бир тоскоолдуктарга кабылып жатат экен. Сиздерде аба ырайы кандай? Сиздердин мамилеңиздерде? Биздин аба ырайы сонун эле го. Биз мындай вечно эле карантиндебиз да, негизи элечи. Анан карантин келгенде эле ушундук болбоду да. Андыктан мындай эч кандай тоскоолдук кыйынчылык деле жаралган эмес экен да. Ооба, туура. Эң сонун ушундай эле болсун, жакшылыктар коштоп жүрсүн дейли. Сөзсүз түрдө үй бүлөдөгү аба ырайында күн жаркылдап, жарыгын анан жылуулугун чачып турсун дейли. Ооба.